Азыр ат балам Кудайыма шүгүр, мындай интеллект сохранен жакшы, бирок двигательный функциясы отсутствует да. Отурбайт жана баспайт. Бирок мен тырышып атам. Окууну бүткөнүмө 12 жыл болуп кетти. Мен үчүн больная тема болду. Өзүм деле ойлойм, если артка ушул күн келсе, мен кыргыз класска окумакмын депчи. Кыялым ушул балам эле базып, чуркап кетсе болду, андан башка эч кереги жок. Тишин салдык, жакшы. Себе показал. Оконцовке автомехаником стал. Алтынай ким, кандай үй бүлөнүн кызы? Ата көрчү эле, ата чын айтсаңыз? Урбасы, только уголь кылып. Анан алатан издеген көрсөм беле, бул атам кетип барат. Өзүмдү мактагандай болом келген жок, чын эле бирок 40 акчам болсо дагы мен мейлим үй барганда дейм да, үйдө тамак бар шүгүр деп, лучше ушул ачык болбосун деп өтүп бараткан адамга берип кетчим да. 3 күн урда калдым. Өпкөгө бир соккон деп кой. Туугандарым менен дагы сүйлөшпөйт ачыкка келгенде. Өзүнүн жаш кызды алып алып, анан экөө чогуу жашап албай коюптур. Саламатсызбы? Келиптер, майнасыздарбы? Рахмат, бирге болсун. Чакырганыңызга чоң рахмат. Сиз менен көрүшкөнгө кубанычтабыз. Жаңы Honor. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Буюрса кайрадан көрүшүп жатабыз, буюрса ийгиликтериң көп болуп атат, аны менен сүйүнүп жатабыз. Бүгүн 25 май. Бул күн келгенде эле ар бирибиз мектептеги курагыбызды эстейбиз, алгачкы жолу кадам аттаган күнүбүздү эстейбиз. Кел бүгүн бир балалыкка сапарга чыгалы. Хорошо, макул. Ошол окууну бүткөнүмө 12 жыл болуп кетти. 95-жылкымын, билинбей ооба. Анан 11-класска чейин окудум. 11ден кийин мен национальныйга экономист финансовый кредитке тапшырдым. Аякта окудум. Анан аякты бүтүп дагы поварды бүттүм. Ошентип билинбей 12 жыл өтүп кетти да. Алгачкы жолу мектепке барган күнү биринчи жолу. Сезимдер Биринчи жолу апам апарган албетте. Биринчи жолу киргенде кичинекей эсимде эле жок, бирок помню, ошо кечигип атканда баягы бантиктеримди таппай, анан тез жуун деп апам кыйкырып мага чалынып булунуп ушулса кечигип баргам да биринчи эмегечи. Анан гүлдү дагы эметип даярдайм деп унутуп коюптурмун да. Негизи апам өзү даярдамакты, анан жетишпей калып, коноктолуп калып, соседтердин эмесинен туршлой салганга 3 күн урда калдым. Анан келгенден кийин кечирим сурагам, соседтенчи ушундай болуп калды депчи. Огороддон гүл алып, анан ушундай кичинекей парталар болчу, ошо дагы эле эсимде бар. Азыр мындай ал учурда чоң көрүнчү да, стадион, мектеп. Азыр барган сайын эстесем, бардык нерсе көзүмө мындай кичинекей эле көрүнүп калды. Билбейм, силерге кандай көрүнөт. Ошентип эсимде ошол эле бар, чачымды байлоого жетишпей, апам урушуп бол депчи. Бардыгыбыз мындай өзгөчө бир сезимдер менен барабыз. Бактияр ата, куш келипсиз. Сизди Алтынайдын сайтынан гана көрүп жүрсөк, бүгүн сиз менен бет маңдай отуруп сүйлөшүп жатабыз. Мектепти бүткөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду ата? Мен мектепте начинающий Панфилов мектепте башлаганмын. Араванскийде, Ошто. Ошто окуган. Самый знаменитый полководец был Панфилов. Вот в южной школе. До 8 классов я закончил. 3 года училище закончил строительный. Вот. Училище закончил, работал в многих местах. Мне не понравилась вот эта стройка. Не понравилось? Пошел водителем. Первый
автобаза зашел. Простым следствием. Себя показал. А концовке автомехаником стал. И водитель КамАЗ. По профессии жана водитель автомеханик экен да. Негизи эле мектепти бүткөндөн кийин классташтарыңыз менен азыр кичине сүйлөшүп турасызбы? Не то что классташ, таныру чындап айтканда туугандарым даже сүйлөшпөйт ачыкка келгенде. Менен алгачкы жолу таанышкан күнгө сапарга чыгалчы. Ошо таанышканыбызга да канча болду? Өткөн жыл. Бир жыл болуп калды. Бир жыл болуп калды. Кетип барып эле бир атага жардам берем деп себепкерлер айтып калып ушундай мусул жакта окутуп атыптыр, бирок ичпейт экен, намаз окуйт экен десе таң калыштуу болуп барып сразу эле келиңиз деп жардам берип, анан атаны кайта издегенге барам. Эртеси күнүчү таппай калатпаймынбы? Биринчи күнү тамак алып бердим, кийим алып бердим, тааныштым, аты Султан болчу. Анан ал атаны издегенге барсам беле, бул атам кетип баратат. Макалашканы чогултуп алып, мындай курткалары кир тутулган, анан бир да тиши жок экен да. Эң кызыктуусу, анан айтып атпаймынбы, ата, сиз канчадасыз десем эле, мен ушул 60 канча деле 5 болчумуз, 65-темин деди. Анан тишиңиз жок экен, тамак канча жейсиз десем, чайнап эле жутуп коем деген видеосу бар. Действительно ошентет экен да, чайнап жутуп коет экен. Анан жаман боорум ачышып, ата, анда кеттик, сизге кичине колумдан келишинче жардам берейик, анан таанышып көрөбүз, балким жакшы болсо өзүм алып кетем дедим да. Деп ошентип экөөбүз дальше больше сүйлөшүп кеттик. Анан сүйлөшүп көрсөм атамдын жаман эмеси жок экен. Мындай характери да жакшы, жумшак экен, өзү да адамгерчиликтүү, анан аябай энергичный экен. Элдер ойлойт да, ушу атамды чарчатып салды деп азыркы учурдачы. Депчи. Ата өзүңүз айтыңызчы, чарчатып атамбы эмне сизди? Кече айттым-ку, наоборот, жүрүш керек. Наоборот, баскысы келет, Бул жерде отурганым билан болбойт. Алма быш. Басып жүрүш. Ата кандай эле алма быш деп айтпасыз эле? Алма пиш, азым келиш. Болбойт дейт. Ошо. Ата, негизи эле бала чагыңыз тууралуу айтып берсеңиз, бала чагыңызда эмнеге кызык элеңиз? Барады. Айтмам келбейт. Жаш кызды алгам. 64-жыл кыз. Ben өзүм 59. Эки бала көргөнүмүздөн кийин Жакстан. Эки бала болгон. Жакстан болду. Жаш кызды алгам. Өзүнүн жаш кызды алып алып, анан экөө чогуу жашап албай коюптур. Анткени эки бала болгондон кийин эле тиги кетип калыптыр да апамчы. Мен унда каза. Аны тааныбайм, көрө элекмин, бирок эми атап аткандан кийин апабызды тааныбайбыз Мен бирок. унда казарманда иштеп аткан. Командировка кеткенде неме күтпөй коюптур айтканда. Үйдөн кетип калыптыр да. Мен рубльдан жөнөтүп алдым каждый месяц. 2000 рубль алдым акча. 1000 сомы өзүмгө калат, тамак-самакка. 1000 сомы аялга кетет. Аждыка болсо ям кетип калат. Короче, ал учурда деген 1000 рубль деген чоң акча эмес беле? Канчанчы жылдар эле? 85 беле? 85-жылдар элестеткиле. Анан ошо 2000 рубль тапчу экен. Анан ошонун 1000син аялына жөнөтчү экен, анан өзүнө 1000 эле алып качу экен. Ошентип акча астабасың, жакшы бакпайсың деп, мен жашмын деп. Мне еще все впереди деп кетип калыптыр. Анан ошо ажырашып кетип, ошодон бери билбейт, түрү эмес экенин билбейт да. Даже балдары бар, бирок келбей атат да. Интернеттен көрүп атат. Туугандары дагы бар. Атанын просто эме болуп атат да. Баягы атасы бир, бирок 3 энеден төрөлгөн бала да, ошондо. Түшүндүң да? Жок, 3-үчүсүдөн төрөлгөнү жок. Экинчисинде? Экинчисинен 3 бала төрөлгөн. Энелери башка, аталары бир экен да. Анан ошо туугандары муну жакын кабыл албай, атасы каза болгондон кийин эме кылып салат да. Үйдөн чыгарып салышат да. Үй талашыпчы. Үйүбүз шаһарда центрде жашайбыз да. Үйүбүздөн буну азыркы үйлөрдө калбайсың. Башкача салынган, өзбекче үй. Өзбектердин үйү мондай стеналары бийик, заборлору бийик болуп, аябай бай жашаган немелер болот го. Биздики бай болуп жашаганбыз, а так средний. Только мен айладын ичинен эң байы мен. Короче, мындай болот да, атасы жакшы эме болчу экен да. Ну, жакшы үй бүлөдөн болчу экен да. Анан ошол бир эмес канча үйүңөр бар эле, үчөөбү, Азыр экөө. Экөө.
тиги эне башка эмеден төрөлгөндөр өздөрүн оформление кылып тур, атасы өлгөндөн кийин деп тур, ти лишний деп чыгарып салган да. Анан ошентип чыгарган еще эме го, баягы мягко сказано, жумшак айтылган. Эме еще получается вообще базадан чыгарып салат. Жа өлгөнүм жок, жа тиригим жок. Не существует. Болбосо эмен эле жүрөт атамына эме болуп. Жок. 2020 Аташка нахайты болуп, ачык айтканда. 2023-жыл барып келдим ошко. Колы көтөрүп жүрүштү менен кучаклашып, опушуп. Вот өткөн жылы все, нет, мен жокмун. Чыгарып салышты. Үйгө келсем менен кокушат. Мен эң чоңумун да үйдө. 59-жылкы. Мен атам менен тең экенсиз ата. Мен эң чоң үйдө, эң чоң. Уже атабыз, энебиз, бабушка, дедушкалар жок, мен эң чоң. Мен уже как атасы болуп калдым. Ашынга келсе мени таанышат, кетип калсам болду. Жокмун да. Анан негизи эле бүгүн майрам жөнүндө сөз кылып атабыз. Алтынай дагы бир окууң тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Мектепте кандай окучу элең? Ошо мектепте бир 7-класска чейин жакшы окудум, ударница болдум, ачыксыз да. Жакшы окуду еще ударница. Анан 4-класска чейин отличница болгом, анан 5, 6, 7, 3 жыл ударница болдум. Анан уже 9-да хромать этип баштадым да, бир тройка болуп калат. Кошулуп кетатым. Айкен деген ачык айтканда мен деле сачкабайт эткем. Таяк кыздар чакырат, танцы барабыз, өрүк жейбиз, бассейнге чөбүз деп андай учурлар болуп турат да, негизи жашоодочу. Барбай калам, свет өчүп калды деген учурлар болчу, сабак жазбай баргым келбей уктап калдым. Ошентип үчтөр акырын-акырындан бир экөө болуп, анан 11-де кайта ударницага көтөрүлүп кеткем да. Эжелер менен жакшы сүйлөшүп, шоколад апарып, дагы повторно берсем болобу экзаменди, аракетим күчтүү, азыр желанием прям бешеный, пожалуйста деп суранчым да. Орус классы битком, Танур ачык айтканда, 11-класска чейин. Эми болгон иш болду, ата-энем ошо орус класска берип коюп, кээде эле өкүнүшөт. Өзүм деле ойлойм, если артка ушул күн келсе, мен кыргыз класска окумакмын депчи. Азыр аябай чын жүрөк менен мындай свободно, мындай эме сүйлөгүм келет да, сендей сүйлөгүм келет деле. Сен жаман сон сүйлөйсүң го, нукура. Алыштырбайчы, орусча. Аракет кылып атам өзүң көргөндөй. Анан биздики баары эле подружкаларым деле, одноклассникларым деле Леня, Настя, Саша, Маша болуп кеткен ачык айтканда. Нугандар менен окучум. Юсуп, аттарын деле унутуп коюм, толтурашса. Ошондой Танурум. Жакшы. Азыр эми баягы классташтар менен кабарлашып турасыңарбы, группаңар барбы дегенде? Ооба, 10 жылдыкта жолуккан жокпуз. Орус класс болгонгобу билбейм, баары Россия эмеге кетип калыптыр, Германия, Европагачы. Анан чисто баягы кыргыз окуган балдар, кыздар эми группа создавать этип, азыр уже сүйлөшүп, ооба, эметип бири-бирибизге барып турабыз конокко иногда. Азыр эми жолугайын деп атабыз. Көрөсө барыбыз. Эми чындап айтканда мен билбейм, көптөн бери көрө элекмин, балким эми 5 балалуу, 3 балалуу болгондор бар экен да. Уже тааныбай деле калышы мүмкүн да. Убакыт учкан куш дейт го. Бат эле өзгөрүп кеткендери көп болот. Анан бир жыл мурда дагы эле жекебиз менен сүйлөшүп калганда, мектепте кыз баш менен бирок аябай кыздар менен урушчубуз, бала талашыбызчубуз, кээде анча-мынча китептерди талашып урушуп кетчүбүз дейт. Мындай нерсе жашооңдо орун алса керек. Ооба, болгон Тануру. Студент кезде эмеде жатканда жана университеттин эмесиндечи, эмне деп койчу эле, жана жата турган жер общежитие. Общежитиеде жатып, анан ошол жакта жашаганда мен ар кандай учурларга эметкем, түшкөм. Тамак жасап, мисалы үйдөн продукт алып келесиң да, бир жумага бир 500 сом же 1000 сом берет, ал учурда жакшы эле акча, өтө берекелүү. Жеткизесиң деп ушинтип коет да, денеңчи, анан макул деп аракет кыласың албетте жеткизгенге, бирок жетпейт да все равночу. Анан чогуу дружно тамак жасасак, балдарыбыз келип тур, акыры кухняга тузду кошуп салат, чай кайнатып атсачы, тамагыбыз болсо жеп тур, таш салып коет, андай учурлар да болгон. Же болбосо пустой кылып коет. Йо, так обидно, ушунча ачык болуп келесиң, анан азыр жейиз деп соонун жутан атсаң, барсаң ичинде эчтеке жок. Эчтерин ачпайт ташталатсаңчы, кылганды кылып алышыпчы. Йо деп анан кыздар менен капа болуп, анан кийин балдар бизге келип кечирим сурап, столовойдон өздөрүнүн косягын жууп, тамак алып берчү да. Ошондой күндөр болгон. Анан мушташкан жагынан болсо, баягы
университетке жаңы келгенде мен аябай ярко кийинчимин да, насыщенначы мындай өзүмдөй мындай билбейм, мындай ачык кийимдер жакшы көрөм да. Анан ушинтип университетте аябай ойсондоп, жашынакай болуп кийинип жүрсөм, чоң курстагы кыздар бар го, келип болгон да, эме деп, сен кимсиң, балакай бергел депчи. Мен болсо мындай коркпой эле барчумун, анан ушундай жана общежитиянын атын алып келип эле. Болбосо кыздар да, бирок кийинип алгандары эркекче да, мындай сүйлөгөндөрү жана жаргондор менен. Общаганын артына алып барып, анан эмне болду десем, сен чота эми аябай ойсондоп атасың, өзүң ордуңду билчи деген да. Неге антип сүйлөп атасыңар десем, бирөөсү келип сен түшүнбөй атасың деп туруп эле өпкөгө бир соккон деп кой. Ушундай болгон чын да, ачык сөз. Анан мен болсо ыйлап, мен жалгыз болуп ортодо болуп калгам, анан бир 10 кыз болчу да. Ал учурда билбейм, менде андай школада деле андай болгон жок болчу, анан именно университетте болгон да ушундай нерсечи. Анан ыйлагам, кыйкыргам, алар менен мушташканча баргам. Анан эртеси күнү болсо жанагы мугалимдер эмелер билип калып, айтпагам да, как есть элечи. Мени терпила дешкен. Болбосо чындап эле обидно болгон. Бир 6-7-8 кыз мени эме түрткүлөп, издевательство кылган да. Түз жүр, анан биздин жигиттер менен сүйлөшпө. Анан ойсондоо деген күндөр болгон. Ачык сөз. Ушундай болуп турат экен. Негизи азыр эми мектеп учурун эстеп алып, анан анча-мынча мектепке барып калган учурларың көп кездешет да. Мисалы үчүн сиңдилериңди алып барасың, же башка болот. Анан мугалимдер менен болгон мамилелерин көрүп, биз убагыбызда мугалимдерге ашча сүйлөшчү эмеспиз, же кайрашайчу эмеспиз деген нерселер болуп, салыштырып каласыңбы азыркы учур менен өзүңдүн окуучулук кезиңдеги учурду? Негизи мен мектепке көп деле апарбайм, убакыт жок, ачык айтканда. Апам апарат, көп нерсени апам кылат. Анан бирок мындай интернеттерден байкап калам, азыр кичине эле бир эме болсочу, баягындай интернетке чыгарып эле мугалимдер жамандап салып атпайбы? Ошо туура эмес го деп ойлойм. Анткени атам айтат, биз СССР убагында биз конкретно эле таяк чеччүбүз, бирок эч ким эчтеке дебейчик, күнөөсү билчик алчыбыз жана оңолгонго аракет кылчык дейт да. Азыркылар болсо мындай чымын тибеген чыпалак деп койчу, не койчу эле. Инте эле тийсең эле уже всё да, короче, интернетке тарап кетет экен да. Эми конечно, никто не имеет права урганга, бирок СССР убагында атам апам айтат, ушундай эле болчу депчи, баягындай укпасаң чапчы китеп менен, даже шапалак менен чапчы депчи, анда биз наоборот кечирим сурачык дейт. Азыр воспитание совсем другое, и поколение тоже башкача да. Мындай бирден болсо эле айтам, заявление жазам депчи. Мен туура эмес го деп ойлойм, эми өзүнүн күнөөсүн дагы кабыл алыш керек, аракет кылыш керек оңолгонго. Адам өзүнөн го, воспитание, тарбиядан. Тартипти тура берсе, балким андайга деле барбайт деп ойлойм. Ата, сиздердин учурда мугалимдер кандай сиздерге мамиле кылчу эле? Урчу эле сиздерди? Сиздерди арызданчу элеңиздер? Келиңиз ата. Айтып бериңиз ата, ачык эле. Biz çıkarsam mugallimge jamon söz söylep başladık, no? Tek iş yapıyordu. Бирок тентек кылып койсоңорчу. Эмне кылчу эле ата? Onu uğurga koyup koydu. Угулга коюп койчу экен. Школа, Türkiye günce uğurda duruyoruz. Кечке чейин. Yok, ders Türkiye. Ата көрчү эле, ата чын айтсаңыз? Улыбасы, только угул коюп коydu. Угулга. Мен атам айтты, урчу эле депчи, бирок биз антип ыйлап эчимге. Урганы барбасыды, союз макалда. Бар беле? Строго это. Урбайт, а угулга коюп коюшу мүмкүн. Да. Азыркы учурда өзүңдүн жумушуң боюнча сүйлөшсөк, ата менен аябай бардык жерде силер болуп жүрөсүңөр. Атаны кантип көндүрүп атасың? Айтканыңдын бардыгын эле жасаганга макул болуп атабы? Атам негизи эме да. Мен башында сурайм, ата, сиз менен барасызбы бияка деп, мынтекпи, тинтекпи деп бир эме болордучу, мероприятие болорду десем, атам айтат, ооба, мен баргым келет, мен деген үйдө отуруп, мындай чарчагым келбейт, мен базып, сен менен чогуу жүргөндө мен ошондо рахат алам, анан жашагандай болом дейт да. Анан мурда мисалы жашоосу аябай эме болчу экен да, скучный болчу экен. Ата өзү айтып бербейсизби? Анан айтат да, кызым, сен жашоо ушул чогуу келгенден баштап мен мындай смыслын түшүнө баштадым дейт да атамчы. Тиякта аталар бар да, аталар менен чогуу жашайт. Жакында атамды алып кетейин деп ниет кылып атам. Анткени атама просьба деп менен суранды, кызым дейт, о десем,
единственный просьба бар, ошо мени баягы канча жашаганыма канча билбейм, Кудай билет канча жашаганганчы, бирок ошо достойно похорони меня дейт да, жаназа айтып дейт. Анткени мындай эме болуп калгым келген жок да дейт. Ат өзүңүз айтып берсеңиз. Өзüm ben çoğun atam bilen bize kitabı değil çoğun iyine. Kokondan ap gelgen oşku. Eki oyam balinoş. Bir yıl arkasından karab tuttum. Tamagını casa verirdim. Ölüyonu da abarıp kömdüm onu. Tut baba kömdüm. Tut oldu. Эми айтып атасызбы, Алтынайды мен өлсөм сен мени көм деп айтып атасызбы? Аманат кылып алайын деп атам. Анткени деген Üydeki ülkelerim men tanışmaya koydu da. Hadi ben Kırgızistan'da ölügüm yok, ya tirigim yok. өзүнүн туугандары кабыл албай атат. Чындап айтканда Тануру, очень грустно и обидно. Çoğun üyümüz vardı, haligi atam elimden kaldı. Үйү бар, ушулай. Aşını bölüşüp atışat. Балдары бар. Анан мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аманат кылып атамды алып, эми баарысы эле вечный эмес да бул дүйнөдөчү. Бүгүн бар, эртең жок, конокпуздан атамды эме кылайын деп атам. Алып жакшы карап, ооруйбу, кыйналабы, ушуса мен до конца карайм да, калтырбайм да. Азыркы учурда болсо, ошо бир Элмек деген байке аталар бар, ошолор менен чогуу жашайт да. Атам ичпей калды, тишин салды, жакшы жакшы жактарды там көрсөттүк. Ата өзүңүз кандай сезим болду, айтып бериңизчи, менен жолуккандан баштап. Жакшы. Жакшыбы? Тишиңизди салып берди, кече болсо телефон алып бериптир, дагы эмне кылып берди Алтынай? Экинчи телефон. Экинчи телефон алып берди. Сону. Ушуса эме да, баягы эң негизгиси эме эмес го, акча, дүйнө эмес го, андай эмоция бар да, мындай кызыктуу жашоолорду өткөрүп атсак десек жаңылышпайм да. Бир күндө бир жакшы, сыйлуу, урматтуу жактарга барабыз. Мисалы, Көлгө барбагына канча жыл болду элесизби ата? Көп болду. Бир 25 жыл болуптур Көлгө барбагына. Анан бая апрелдин 1-inde Арманда калбайын, да келбей калбайын, канча жашарын билбейм деп тур, секирди. Жана бир видео сыймап кетпеди эле. Ошондой. Birinci sekildim aprel makaldı suga. Birinci sezonda men açıp geldim. Kölde çömürlüştü. Буга чейин дагы бир атаны аябай кубандырганбыз. Биргеликте съемка кылганбыз, ошондо аябай башкача сезимдерге болгонбуз. Андан бери көп убакыт өттү, бирок ушул учурда сенин жашооңдо көп өзгөрүүлөрдү көрүп алдым. Бул албетте өзүңдүн ордуңду таап, көптөгөн адамдарга жардамың тийип, жада калса уланаттуу агабызды көтөрүп алганыңды көрүп алып, аябай бир чети сага боорумурса, бир чети ыраазы болдум, чындыгында ал үчүн сага алкыш. Анан кандай дагы жаңылыктарың бар? Ошолор боюнча кенен. Рахмат сурооңо Тануру. Эми мындай ачыла турган учур келди окшойт. Ошо айтып кетейин, бүгүн көп эле өзгөрүүлөр болду. Анткени фонд ачтым. Биринчиде Алтынай деген общественный фондун ачтым. Ушул мындай эле ниетте бар болчу. Анан бардык нерсе ниетке жараша экен го. Шүгүр. Фондум эми башталып атат. Инвесторлор Кудайым буйрса чыгып атат. Аябай максаттарым чоң. Баягындай ДЦП, Даун балдарга ушу ата-энелер суранды эле школа салып берейин деп атабыз, буйрса атам экөөбүз. Анан колубуздан келишинче жанагындай этажка үйлөрдү, жана эме үйү жок, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, анан баягы моменттер болуп калат да, Тануру мындай сбор боюнча Аслан, Хамза, Байхан болуп калдың да, ошону жазып калышат, ушу сборду сен жөн эле баягы акча үчүн апарасың, же процентин мететесиң, сен актрисасың, сен элдин алдында ыйлап, анан жашың чыкпайт деген учурлар болуп калат. Ушул учурда айтайын дедим элем. Чындап айтканда, бул негизи чын жүрөктөн чыккан эмоциялар, чындай эле ыйлайт, жүрөгүмдө ыйлайт, көзүмдөн да көрө жаш чыкпай калса, значит, внутренний ичимдеги жүрөгүм ыйлайт да, чындай эле. Анткени деген өзүмдүн баягы бардык нерседе чындык бар экен да. Анан өзүм көптөн бери айтпай жүргөм, ушул баягы ниеттенип жүрдүм да, үмүттөнүп, балким болуп кетет деп. Балам бар да, билесиң да, бир уулум бар. Ошо баламды төрөгөндө кыйналып төрөлүп калган, төрөп аткан учурда баягындай кислород жетпей калып, анан обычный больницада эле төрөп, экинчи роддомдо. Балам дем жетпей атканын көрүп тур, ичиме жаткызып салат, сразу вакуумга жаткызбайчы. Анан ыйлабай да калат.
Анан көгөрүп да калат да. Ошондо почти врачта өлдү деген сөз уктум да. Балаңыз жашабайт деген сөз уктум. Анан элестет кыйналып төрөткөндөн кийин албетте балаңдан жакшы сөз уккуң келет да. Анан ушундай сөздөрдү укканда мен просто өлүп калгым келди да ошол жерденчи. Анан вакуумга алып кетишти, баламды көрсөтпөдү. Анан ушинтип жүрүп анан 3 күн 4 күн өттү. Анан эмелер даярдап койгонбуз, жанагы выпискага специальный эмелерди баягы туугандарым келип шарик үйлөтүп, соңку выписка кылабыз депчи, официалдуу түрдө. Баарыбыз ойлогондой боло бербейт экен, баардык нерсе Аллахтын буйругу менен экен. Анан бул сыноону эч кимге каалабайм, даже врагу не пожелаю. Именно бала менен эч качан эч кимди сынабасын да. Акча менен еще это хорошо, сүйүнгүлө акча менен сынап атсачы, анан бала менен жана ден соолук менен эч кимге каалабайт элем. Баламды ушинтип 1 ай дагы эмеге жаткызды, жалын эмесинечи, больницасына. Актан жатып, анан суранып атып, эптеп чыктым. 4 айга чейин больница болуп жүрдүм. Эч ким диагнозун кое албай койду. Анан МРТга тартсам, гидросефалия деди, микросефалия деген ушундай ооруларды биринчи жолу уктум да. Гидросефалия деген башы чоң болуп кетет экен, микро деген өспөй калат экен, кичинекей экен. Блин, анан мен деген жанагы Бабажанов, эме дегенде бар экен, Сушковторго апарсам, ДЦП деп койбоду Танура баламды бирким. Ушунчалык мындай каттуу удар болду, депрессия болдум. Анан мен ойлодум уже все депчи, жашабайм деп ал сөз уккандан кийин мен просто өлгүм келди, ачык айтканда. Анткени шайтан аралады, это раз. Андай сөздү мен кичинекей баягы балдарга өлө жакын да, анан ойлогом да ушул бала төрөсөм, буюрса жетелеп чуркасам деп, ушинтип ниеттеп деме кылгам да. Анан ушундай сыноо экен, анан кабыл ала албай жүрдүм, пока бир мероприятие бардым, жанагы көз асттердин мероприятиясына. Акта Абдышукур Нарматов деген агай станцияда тасту, то есть. Анан ошо агайым айтып калды, сценага чыгып, кимде ким баласы ушинтип эме мүмкүнчүлүгү чектелген болуп атса, өзгөчө бала ден соолук менен сынап атса, значит бул силер бактылуусуңар, шүгүрчүлүк келтиргиле, силер тиги дүйнөдө бейишке чөйсүңөр, Кудайым буйрса, иншалла деп, бейиштин ключу балаңар дегенде, анан өзүмө келип, и то баягы 1 айдан кийин анан эме кылдым да, кое бердим да. Анан ушул айткым келет, ушул балам себепкер болуп калды, көп жерден эме болуп, талчок болуп калды. Баягы сборлор боюнча көптөр сурайт да, сен эмнеге иле бересиң, сен эмнеге колуңа көтөрүп алып чыгасың, сен эмнеге чын жүрөк менен эме кыласың, көркүл айтат, наоборот, актрисасың депчи. Андай эмес. Өзүңдүн башынан өткөндөн кийин аны только эме кылат экенсиң да, через себя пропускать эткенден кийин түшүнөт экенсиң да. Ошол балам себепкер болуп калды ушундай эмелерге, сборлорго. Аллахтын разычылыгы үчүн жардам берем. Азыр балам Кудайыма шүгүр, мындай интеллект сохранен, жакшы, бирок двигательный функциясы отсутствует да. Отурбайт жана баспайт. Бирок мен тырышып атам, канча деген бата дуа алып атам, тиленип атам, да деле үмүтүм үзбөйт, анткени деген Аллах Таалам берем десе берет, баягындай сказкага ишенем да, жомокторгочу. Бат эле өзү. Балким да, Кудайым буйрса. Ошо экиге чыкты балам Танура. Ошо анан көп жака бирок барып келдим, жолум ачылды десем, даже жаңылышпайм. Түркменистанга барып келдим, Түркменистанга барып эме эки президент менен көрүшүп келдим, ошо тиги Саида Мирзиева менен, анан Түркменистандын кызы мененчи. Алар менен чогуу отурдук, анан ООН деген мероприятияга бардык, жанагы ЮНИСЕФ, ошол именно мен менен сфера менен благотворительный. Ошол жактан посольстводон чакырышты, Түркменистандын. Аякы закрытая страна экен, өлө кооз жер экен, таза экен. Эмоция прям сон болду. Анан бирок адам аз экен, көп адам жашабайт экен да. Анткени деген закондор күчтүү экен, эч ким кирбейт экен, акта башка эме жок экен. Только өздөрү эле жашайт экен Түркменистандар. Ошо ушинтип жакшы атамды мына үмүтүн баягы өчүп калган эмесин өзү айткандай жандырып атая. Анан негизи алтынай, көп жерден өзүңдүн мынакей балаң жөнүндө бүгүн толук кандуу угуп атам, анткени биз буга чейин дагы ал жөнүндө сүйлөшкөнбүз, бирок ак сууда экен, тиги жакта десе мен мындай бир аз аракет бар экен, жакшы болуп калган окшойт деп ойлогом. Буюрса жакшы болуп кетет, өзүң айтмакчы.
жашоо бизде ар кандай сынайт, бирөөнү жоготуу менен, бирөөнү оору менен, бирөөнү акча менен дегендей. Анан бул учурда сени колдой турчу жолдошуң жаныңда боло алдыбы? Просто Таныруу үчүн мындай айтыш өтө оор болду. Көп подкасттарга чакырды. Мындай мен үчүн больная тема болду. Мындай башка бирөөрдү мынтип тарткандай, ошо мындай легче экен. Анан өзүңө келгенде өтө эле оор нерсе экен да. Анан ошо желательно жаңы төрөйүндө аткан эмелерге, перевороткаларга жанагындай совет бермекмин. Лучше частныйде, анан тилеңгиле төрөнүн алдында дуа кылгыла, ден соолук сурагыла, балаңарга сулуу болсун, анан мындай болсун дебей, лучше ден соолуктуу болсун, имандуу болсун деп, анан төрөрдө заранее жанагындай врачтар менен сүйлөшкүлө. Азыр халатность көп болуп атат, ДЦПлар көп болуп атат, төрөлгөндөр. Ошо менин өткөндү эч кимге каалабайм. Айтып атпаймынбы, врагу даже не желаю. Эч ким Кудайдан башка эч кимге муктаж болбосо экен деп тиленет элем. Анан кандай кыялың бар деп баарынан сурайм го. Негизичи басына менден сураса бирөө айтмакмын, ушул кыялым ушул балам эле базып чуркап кетсе болду, андан башка эчтеке кереги жок. Даже бриллиант, Lexus бар, эчтеке не играет роль. Анан азыркы учурда мүмкүнчүлүк менен эме кылып колдонуп айтып кетким келет. Кыргыз элиме чоң рахмат, колдоп атканыңыздарды көрүп атабыз. Комментарийлерди албетте жетишкенде окуйбуз. Анча-мынча кайтерлерге көңүл бурбайбыз. Силердин поддержкаңар менен ушул даражага жетип атабыз. Атамды да сыйлайсыңар, көп жерге барсак сый урматтарды көрүп атабыз. Мындай билбейм эми баягы уважение превыше всего дейт го. Сыйлап урматтап турса, даже акча биякта роль ойнобойт экен да. Наоборот, ушунчалык эме болот экенсиң да, Кудайыма шүгүр депчи, ушинтип элге жараган, кыргыз элиме пайдалуу болгон адамдар болсоң, мындай башкача сезим экен да. Балаң бир аз мындай сүйлөгөсү кандай? Сүйлөгөн жактары более-менее жакшы, апалап деле калды. Просто ошо эме болуп атат да. Отурбай атат анан. Бияктан бул жагы ичти. Полный эмес. Двигательный функциясы мияктан кетип атат да. Кислород жетпей калганда, кислород жетпей калганда эме вовремя жатыспай коюшкан демегечи, вакуумгачы. То есть көпкө чейин кармап койгондо ичиме жаткызып көгөрүп калган. Вообще өлөт деп айтышкан, бирок баламдын рызкысы бар экен. Өзгөчөлөрүн да бир өзүнчө одаренный эмеси болот экен. Балким чоңойсо тоже бир кыргыз элиме жараган жигиттерден болот деген ойдомун. Таныруу. Эч качан эметпейм. Мындай үмүтүм дагы деле бар да. Бас келсе биринчи эме кылам. Силерге айтам. Жакшы жаңылык бар депчи. Биз дагы кабар алып турабыз. Негизи эле бала менен адамды сыйлабасын, сынабасын деген макал бар го. Ата, сиз дагы Алтынайдын баласын көрүп турасызбы? Көргөнсүзбү? Ак сууга чогоруп келгенде акыркы жолу. Барып. Коляскага бардык. Барып коляска берип келгенбиз. Жакшы. Анан Алтынай негизи эле жанагынтип көбүнчөсү кече жаңы эле ушул съемканы баштар алдында дагы бул жактагы элдер мынтип калышты. Алтынай мисалы үчүн көчөдө калган кишилер менен кучакташып деле атат, барып өп деле атат. Анан жиркенбейт болду экенби деген нерсени көп беришти да. Мисалы үчүн ушу жеке келе эле 2 жолу уктум да. Таныруу, мен билбейм, мен өзүм деп айта албайм, анткени бардык нерсе Аллахтын немесинен, буйругунан, анан ушул направленияны Кудай эме болуп койду окшойт да. Ушул танда деп жүрөгүмө салып койду окшойт да, меримдүү, может. Эми мындай айтканда мен кичи кезимден бери айтып келем го, меримдүү болчумун депчи. Өзүмдү мактагандай болгум келген жок, чындап эле бирок акыркы акчам болсо дагы мен мейлим үйгө барганда жейм да, үйдө тамак бар шүгүр деп, лучше ушул ачык болбосун деп өтүп бараткан адамга берип кетчим да. Зато ушунча башкача эмоция менен жашайсың да, мындай. Аны түшүнгөн адамдар эле түшүнөт да, береше колдорчу. Анткени мындай жүрөгүң ток болот, спокойствие, уктап турсаң да уктагандай болосуң, мындай жашагандай болосуң, башкача сезимдер да, муну айтып бүтө албайсың да. Жаша. Анан алдыдагы пландарың кандай? Ата менен биргеликте дал ушундай фонд ачып, жатаканаларды ачып, Фондус ачылды, ошо менен эле акырындап аракет кылабыз. Кайрылгандар көппү? Өтө көп ооба. Бирок эми тарангандар деле болот, жетишинче жардам колума келишинче жардам берип атам азыркы учурдачы. Кече жакында дагы чыгып кетти го, мисалы үчүн кайрымдуулук кылгандан кийин анын канчадыр пайызын алып калышат экен депчи. Сендердин кандай ушул жагы? Пайыз деген жок, биз чын жүрөк менен эле жардам беребиз. Баягы канча жардам берсек, бирок по-любому ошонун эртеси күнү, бирси күнү бизге мындай жакшы жагынан келет да, жаңылыкчы.
жакшы адам жолугуп сиз менен сүйлөшкүсү келип атат, белиги бар экен, же болбосо биздин магазинге кирип кеттиңиздер, ошого деле шүгүр деп жашайбыз. Ишенесиңби? Көп деле бизге эчтеке кереги жок. Мындай билбейм, балким ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн, бизге деген мындай ден соолук бар, уже байбыз да бизчи, ден соолугубуз бар. Көрөбүз, угабыз, 12-чөс ордунда, ата-энебиз менин ата-энем жанында, уже менин ата-энем мен үчүн ушу байлык да. Ошон үчүн шүгүр деп жашайбыз, анан буйруса аракет кылып атабыз, албетте дагы күчтүү эмелерди кылайык депчи, проекттерди. Аллахтын буйругу менен аракеттен берекет дейт, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Негизи бул кайрымдуулук кылсаң эле же болбосо бирөөгө жардам берип атсаң эле ойлошот, бул байдын кызы экен депчи. Алтынай ким, кандай үй бүлөнүн кызы? Жок, кудайга. Мындай эле обычный эле карапайым адамдын эле үйдөмүн, чоң ойгом, то есть үй бүлөдөмүн. Анан эң негизгиси не обязательно быть богатой, бирөөгө жардам берсең, ички дүйнөң жана жүрөгүң бай болсо, анан ниетиң түз болсо, пээлийн кенен болсо, албетте уже бай адамсың сен. Жакшы. Буюрса Алтынай, жаңылыктарың мындан да көбөй берсин. Эң башкысы ыйлаба, сен ыйлаганыңды эмес, жаркылдап күлгөнүңдү гана көргүбүз келет. Анан атаны ошончалык өзүнүн кызындай кылып карап, тиштериңиз баардыгы тим эле жаштардыкына караганда сиздики сонун көрөткөнү көрсөтүп коет. Бар болуңуздар. Жаңы окууну бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалап, анан маегиңизди жыйынтыктайлы. Атам экөөбүз ушул барыңыздарды, бүтүүчүлөрдү чын жүрөк менен куттуктайбыз. Эң негизгиси ийгилик. Кыргыз элиме дагы чоң рахмат, дагы бир жолу. Бар болгула, оорубагыла. Жашоодо эң негизгиси ден соолук жана көңүл. Көңүлүңөрдү эч ким оорутпасын, ден соолукта болуңуздар. Заканчивать школу. Куда хотите, поступайте. Во время Союза мы поступали, деньги не платили никому. Желание есть, поступил и учись. Достойно учись. Закончил, аттестат или там диплом получаешь. И куда хочешь, туда на работу можешь поступать. Пожелание, да? Да, пожелание. Пожелание, еще пожелание. Ну, желание, чтобы, которые начинающие ребята учились так же прилично, учителей уважали. Да. Атам айткысы келет, эметип мугалимдерди сыйлап, жана билимди олойлук, окуйлук, анан эме деп айтып атат да, ошондо биз учурда дейт, бар бекер болчу дейт, силер дагы жакшы жактарга биздей болуп поступать эткиле дейт, Азыр бекер жок, албетте, бардык нерсе акча. Азыр акча төлөйт. Ачык айткандачы, мындай көп нерсени акча чечет. Бирок өзүнүн күчү менен тапшыргандар деле бар, ишенебиз силерге. Никогда не сдавайтесь, өзүңөргө ишенгиле, өзүңөргө жана Аллахка ишенгиле, бардыгы получится,